The reason I'm skeptical COVID-19 каршы вакцина албаганымдын себеби вакциналар тездик менен чыгарылып is жатат. because of the speed at which the vaccine were produced. Ковидке каршы вакциналар рекордтук ылдамдыкта чыгарылып атты. Бирок ал толук баскычтардан өтпөй же шашылыш чыгарылган жок. Вакцина дүйнө жүзүндөгү көптөгөн окумуштуулар жана компаниялар өз эмгектерин бөлүшкөндүктөн тез чыгарылды. Ковид вакциналары коопсуздук үчүн ар тараптуу сыноодон өткөрүлдү. Анын терс жактарын билүү үчүн сыноого жүздөгөн, миңдеген адамдар катышты жана кийин ал миллиондогон адамдарга бериле баштаганга чейин дыккат көзөмөлдөн өтүп, окумуштуулар сейрек реакцияларын аныкташкан. Бирок жада калса азыр да аларды изилдеп көзөмөлдөп турушат. Бирок эч кандай көйгөй чыкпай эмдөөдөн өткөн адамдарда бир нече ай же жылдан кийин күтүүсүздөн маселе жаралсачы. Вакциналарды жана иммундук түзүмдү изилдеген окумуштуулар андай ыктымалдуулук дээрлик болбойт дешет. Адамзаттын денеси кандай иштеши жана мурунку вакциналар тууралуу тажрыйбадан улам терс таасири алгачкы 2 айдын ичинде пайда болору белгилүү. Ошондуктан терс таасирин билүүгө жетиштүү убактыбыз болду деп билдиришти. Эмдөөдөн өткөндөрдүн көбү дале вирусту жуктурат. Айрымдары ооруп калса, айрымдары каза болду. Ошондуктан эмне үчүн эмделгендерге андай болоору таң калыштуу. Эч бир вакцина сизди илдеттен 100% коргой албайт. Бирок негизгиси, эгер сизде симптомдор пайда болсо да, илдет жеңил өтөт. Вакциналар катуу ооруп калуудан жана бейтапканага түшүп калуудан, жада калса жаңы штаммдардан да сактайт. Ошондой болсо да, вирусту жуктуруу ыктымалдуулугу төмөн. Эгер эмдөөдөн өтүп, ковидти жуктурсаңыз, аны башкаларга жуктуруу ыктымалдыгы да төмөн. Муну менен айланаңыздагы адамдарды коргой аласыз. Biz zaman vermek istedik. COVID-19 каршы вакцинанын терс таасирине байкоо салуу үчүн ага убакыт керектечүмүн. Бирок мага ковид жуккан учурда мен 5 апталык кош бойлуу экенимди билдим. Балама бир нерсе болбосо экен деп кабатыр болуп жүрдүм. Кош бойлуу кезинде адамдар өтө этият болгусу келерин билебиз. Бирок маалымат азырынча кайра ынандырууда. Миллиондогондор эмделди жана биз кош бойлууларга анын кабатыр кылчу эч кандай терс таасири жоктугун көрдүк. Кеңири изилдөөлөр жүргүзүлүп, эмдөөдөн өткөн кош бойлуу аялдардын абалы вакцина албаган аял кишилерге караганда оорлошкон эмес. Анын ичинде боюнан түшкөн учурларда дээрлик катталбаганы аныкталды. Ошондой болсо да, боюнда болгон учурда ковид жуктурса, тобокелчилик күчөгөн. Илдетти жуктургандар өзгөчө кечирээк кош бойлуу болгондордо катуу ооруп калуу же мөөнөтүнөн мурда көз жаруу ыктымалдуулугу жогору. Кээ бир адамдар вакцина алуу алардын келечекте боюнда бүтүүсүнө таасир этиши мүмкүн деп кооптонот. Бирок ал маселе жаратары тууралуу далил же илимий негиз жок. Ковид вакциналарын алгандарда олуттуу терс таасири байкалгандар өтө сейрек. Жада калса жаштарда да вакцина алгандарга караганда ковидти жуктургандарда илдеттин узак мөөнөттүү таасири жана каза болуу ыктымалдыгы жогору. Эмдөөдөн өтүүдө ошол тобокелчиликти жана пайдасын таразалап көрүп чечим кабыл алуу маанилүү.